Жол менен кимдер өтпөгөн, санасаң эсеп жетпеген. Шаарыбыздын жолдору оңолбоду эптөөдөн деп койду. Мынча пайыт болуп кетиптирмин беле. Жол деп сыздап турган шаардын жашоосу, анын статусу ичиндеги жолдор менен тыгыз байланыштуу да. Жакшы жолдо баратсаң көңүлүң ачык, оюң таза болуп кетесиң беле. Жол өлүп калган болсо элестете бергиле, транспорттун ичинде эмне окуя болуп аткан. Мээң чайкалып, давлениям көтөрүлүп, примерно мындай да, ящикке 10 помидорду салып туруп чайкаганда соң чыгып, жумушка жеткиче энергия жок калат да. Менин оюмча элдин көңүлү жолдон да көз каранды. Жол ремонт боюнча бул тармакка килттейген бабло бөлүнөт билет. Аяга келип баягы эле жыртык тешик жолдор. Бир көчөнү ремонт кылып аягына чыккыча кайра башы тешиле баштайт. Ушул жерге детально токтолоюнчу билет. Мисалы, мен өз көзүм менен көрдүм билет. Допустим, жыртыкты төрт бурчтук кылып кесишти, нормально ичин тазалашты, всякий чаң-паңды үлөп салышты, четтерине смола койду дагы. Анан билет жок, суки, бир жума жок билет. Баягы жерде машиналар өтүп атат, ичине мусор толду, сука. Анан бир жумадан кийин келип баягылардын үстүнө билет асфальт жаап туруп анан кетип калышты. Чё за хуйня? Ал жер бир айга чыдаган жок, блядь. Бырчаланып кайра тешилди. Ушундан кийинки ой. Вы что делаете, суки? Специалисттер барбы? Нормально жасабайсыңарбы? Дагы мындай окуяларды силер деле көрсөңөр керек. Бир көчөдө асфальт төшөп кетет. Анан ошондон кийин келип туруп анан билет ошол жерди казып туруп анан труба жаткырыш керек да билет. Ё-моё, блядь, что за траты дейсиң да. Заранее планировать этсе болбойбу ушундай иштерди? Баягы 3D рисунки жолдорду билесиңерби? 3D жолдорду билет. Мындай чоң центральный жолдордун ортосуна брусчатка төшөп койгон. Бля, пиздец идея, шикарная идея да негизи. Ошо ким ойлоп тапты дейм да, жаман чыгармачыл адам экен ошол. Колун кармайт элем ошону. Ой, бля, таң калам да. Аялдын жанында эмнеге унчукпай баратат дейсиңер. Экөөбүз ушул аңгыл дөңгүл жолдун аягынан чыртылдашып кеттик билет. Бул акырын айда дейт, мен акырын айдай албайм билет. Анан ортодо даңкылдап дүңкүлдөп билет. Ушинтип кызылдашып кеттик. Азыр унчукпай баратат, көрдүңөрбү? Таарынып билет. Эми кечинде дамдуу тамак жебейм билет ошол жолдор үчүн. Ошол жолдор үчүн билет доңкоюп бүгүн кечинде ары карап жатып алат билет. Жанакы жолдор элдин настроениясына влиять этет деп эмнеге айтып атам билет. Вот ушул примерди байкадыңарбы? Жолдор качан оңолот билет, ушинтип эле страдать этип жүрө беребизби нахуй. Зыңгылдаган жолдор болсо билет, машинаны алмаштырат элем мына. Chevrolet Camaro деген билет, тачка алат элем, сука. Мечтамда ошол тачка. Көз тирүүмдө ушуну көрөм да, негизи ушу зыңгылдаган жолдор менен зыңгылдаган машиналарды качан айдайбыз, бля, ушинтип эле страдать этип жүрө беребизби, сука. Эмне кылабыз?